же байлык болот, же кедейлик болот. Же бар болот, же жок болот. Же ишин жүрүшүп кетет, же ишин токтоп калат. Же ойлогонуң ишке ашып кете берет, же ойлогонуң сына берет. Бул эки сүрөттө тең бизге пайгамбар сонун жол үйрөтүп койду. Демек бар Алладан деди. Демек жакшылык келип атам, бул да сенден эмес. Менден экен деп текебелеп кетип, дагында бир жолго чыгып кетти. Бул Алладан келди. Аллага шүгүр айтам, я Алла сага башыйм кайрылыч. Кайгы келди, бул да чүнчүп кетти, чөгүп кетти. Бул да Алладан келди. Ага сабыр кыл. Демек кыйынчылыкка сабыр. Ал эми жеңилчиликке шүгүр. Ооруга сабыр, денсаулыкка шүгүр. Байлыкка шүгүр, жокчулукка сабыр. Адам жосун эки эле нерсе болот да. Же ойлогонуң болуп кетет, же болбой калат. Болуп кетсе шүгүр, болбой калса сабыр кыл. Экөө тең дейм. Экөө тең ибадат, экөө тең сооп жазылат. Көрдүңүзбү? Ошол себептен урматтуу туугандар, Аллахым айтып койду. Ким кайсыл пенде менин берген кыйынчылыгыма сабыр кыла албаса, менин жазган, анын пешенесине жазган тагдырыма ыраазы болбосо деди, ал мени таштап кетсин менден. Башка затты роп кылып жашасын деди. Көрдүңүзбү? Ошончо тагдырга ыраазы болуп жашашыбыз керек. Бир сахаба келип, я Расулалла, мен бай болгум келет деди. Ушу суроону бизге сахаба берип, жоonu алып бизге кыяматка чейин келе турган инсандар үлгү болуп кетти. Эми пайгамбардын өткөн илимдүү барбы? Азыр бир профессор келип туруп, Бишкекке келип туруп лекция окуйт экен, мисалы. Туурабы? Эмне темада десек, эң бай болуунун жолун айтат экен деди. Барабызбы? Окумуштуу келиптир десе, барабыз да, туурабы? Бирок ким ал окумуштуу, билесизби? Жер бетиндеги бардык Алла Таала акылды жаратып туруп, ошону 10го бөлүп, ошонун бир бөлүгүн, акылдын бир бөлүгүн, ошол адам пайгамбардан баштап кыяматка чейин келе турган инсандарга майдара бөлүп берген. Ошон жерде биз менен сиз да барбыз. 99 бөлүм биздин пайгамбарыбызга берген. Ошо азыркы күндө сен